Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Бүгүнкү биздин сабагыбыз темасы биринчи тартиптеги кадимки дифференциалдык теңдемелер үчүн ээлердин методу. Биз эң жөнөкөй биринчи тартиптеги кадимки дифференциалдык теңдемени карайлы. Экинчи баштапкы шартты канагаттандыргандай y барабар y от x функциясын издейбиз. Кадимки дифференциалдык теңдемелер үчүн Кош маселесин чыгаруунун эң жөнөкөй сандык методдорунун бири болуп, ээлердин методу саналат. Бул метод изделүүчү функцияны таблицалык түрдө берет. Айталык, АБ кесиндисинде биринчи, экинчи Кош маселесинин жакындатылган чагышын табуу талап кылынсын. Ал үчүн H кадамын тандап алып, АБ кесиндисинде x0, x1, x2 жана башка xn чекиттери аркылуу n барабар бөлүккө бөлөбүз дагы ээлердин формуласын колдонобуз. Бизге кандайдыр бир үчүнчүдөгүдөй дифференциалдык теңдеме берилсин. Мында кесинде 0,2ден 1,2ге чейин y баштапкы шарт y 0,2де 0,125ке барабар, h кадамы болсо 0,1ге барабар. Бул формуланын негизинде n барабар 10 экенин таап алууга болот. Бул жерде ээлердин формуласы төмөндөгүдөй формула. Бул формуланы чыгаруу үчүн, бул формуланы эсептөө үчүн төмөндөгү таблицаны колдонуу бизге өтө ыңгайлуу. Ал үчүн биз h белгилүү y' плюс 1 төмөндөгүгө барабар. Бул жерден биз y' таабашыбыз керек. Ал эми y' бул үчүнчү формула. Y' табыш үчүн биз y плюс 1,2 табышыбыз керек. Ал y плюс 2ден 1 барабар y кошулган h бөлүнгөн y'. Эми төмөндөгүдөй алгоритм менен иштеп алуу бизге ыңгайлуу. Биринчи x'ни, анан y''ни табабыз. Бул болсо баштапкы шарт боюнча белгилүү. Аларды үчүнчү теңдемеге коебуз. X'тин жана y''тин маанилерин. Алынган маанини y' y' 3 кийинки маңчага жазабыз. Жазып алгандан кийин ушул эле маанини h бөлүнгөн 2ге көбөйтүп кийинки маңчага жазабыз. Эми x y'ге жарым кадам кошобуз. Башкача айтканда h'тын жарымын кошобуз. Эми y плюс 2ден 1ди табыш үчүн бизге y, башкача айтканда 0,2 жана h бөлүнгөн 2y' суммасы керек. Аны кийинки маңчага жазабыз. Алынган табылган y''тин мааниси менен x менен y''тин маанисин үчүнчү дифференциалдык теңдемеге коебуз. Муну эсептөө менен алып, алынган маанини кийинки маңчага жазабыз. Бул маңчаны h'га көбөйтүп, андан кийинки маңчага. Эми мунун баарын Excel программасында иштеп көрөбүз. Демек, мен буга чейин төмөндөгү таблицанын баардык маанилерин мондай жогору жагына жазып койдум. Эми биз 0дон баштап толтура баштайбыз. Башкача айтканда 10 n барабар 10. Ошондо 0дон баштап автотолтуруу колдонобуз. 0, x0, x1 жана башка x10. Бизде белгилүү болгондой баштапкы мааниси, то есть АБ кесиндиси 0,2 менен, андан кийинки мааниси h'ты коюлсок
0,1'de koysok. Demek 0,1. Emin avto толтырууну дагы колдоно болсагы мышканы жардамымен коюп x'in маанisi 0,2'den 1,2'ye чейин барабар экенин авто толтырууну колдондук. Эми баштапкы шарт боюнча y 0,2'de 0,125'e барабар экен. Бул жерге 0,125 деп жазабыз. Эми таблица боюнча жогоруда калгайтынды айтып кеттим. Ошондо y штрих и бул 3-чү теңдемеге барабыз. Башкача айтканда барабар 0,185 бөлүнүлгөн кашаны ачабыз x'in квадраты. X бөлүнүлгөн x кошулган косинус 0,7 x косинус 0,7 x кашаны жабабыз дагы жабабыз кошуу 1,843 бөлүнүлгөн y s2 интервалдын болсо. Эми ушул эле y штрихти h бөлүнгөн 2ге көбөйтөбүз. h бөлүнгөн 2ге көбөйтөбүз. Демек барабар белгисин базалабыз. Биздин h'ыбыз 0,1 бөлүнгөн 2 бөлүнгөн h штрих y штрих. Кийинки маңча толтуруш үчүн x y'ге кошот экенбиз. h бөлүнгөн 2. Башкача айтканда 0,2 бөлүнүш 2. Андан кийинки маңча табыш үчүн y башкача айтканда y плюс 2'den 1'i табыш үчүн y'ге h бөлүнгөн 2 y штрихти кошобуз. Башкача айтканда могул 2 менен могул 2 маңчаларды кошобуз. Ал эми Excel таблицасында болсо S2'ге кошот экенбиз. E2. Кийинки кадам болуп кайра табылган x y'ти 3-чү теңдемеге барабыз. Демек y койсок барабар 0 кайра 1185 кашаны ачабыз. x'in квадраты f2 көбөйтүлгөн кайра f2 кошулган косинус кашаны ачабыз. 0,7 көбөйтүлгөн кайра x кашаны 2 жолу жабабыз. Бирантен косинустун кашасы кошулган 1,843 көбөйтүлгөн y g2 интервалсын басабыз. Андан кийин алынган маанини h'ка көбөйтөбүз. Башкача айтканда h 0,1 көбөйтүлгөн h. Демек биз y штрих башкача айтканда h көбөйтүлгөн y штрих y плюс 2'den 1 таптык. Эми y'нин кийинки маанисин табыш үчүн башкача айтканда S3'тү табыш үчүн S2'ге башкача айтканда y'ге кошот экенбиз. Y h көбөйтүлгөн y штрих. h көбөйтүлгөн y штрих y плюс 2'den 1 интервалсын басабыз. Демек биз биринчи жакындатууну таптык. Башкача айтканда y биринчи таптык. Эми жогоруда
аткарылган алгоритмди кайра кайталап отурбастан биз элдердин мүмкүнчүлүгүн колдонуп көчүрүү ыкмасын колдонобуз. Андан кийин баардыгын чогуу алабыз дагы, кийин саптын баарын көчүрүүнү 10-нчу сапка чейин алып барабыз. Башкача айтканда I10 чейин. Бизде I10'дун кийинки бүткөлөрү кереги жок, кызыктырбайт. Анткени бизге керектүү болгон Y0-ойдон баштап Y10-го чейин изделип жаткан функциянын маанилерин Эйлердин методу менен таап алдык. Көңүл бургандарыңыз үчүн чоң рахмат. Кийинки биринчи сабакка чейин көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар.